Сойкуларды дагы болушунча Кыргызстанда четтетип, аларды дагы тыюу салып, ошолорго да чектөө койгонго сиздин көз карашыңыз кандай? Эгерде сойкулар биздин Кыргызстанда жок боло турган болсо, биздин балдарыбыз дагы келечектеги жаш муун жакшы тарбияда өсөт деп ойлоймун. Азыр сиздин балаңыз деле эмне кылып жаткандыгын билбейсиз. Ал туура эле барып ошо сойкуларга аралашып кетип аткандыр мүмкүн. Ал ошо жаш бала да көптү көрүп ошол нерсени интернеттен көрөт дагы, барып кызыгуу менен ошол нерселерди кылып атат. TikTok социалдык тармактарында аябай мына интернет полный ушундай нерселерге толгон, күнөө иштерге. Сойкулар дагы арам акчага жеп үйрөнүп алган ошонучу. Адалдан тапкыла сойкулар. Эгерде мени көрүп жаткан болсоңор, мени уккула. Сойкуларга эмнеге айтып атам мен? Себеби канчалаган адамдар, канчалаган эжелерибиз барып мына базарда олтурушат, көрөсүздөр. Барыңыздар деле барып карасаңыздар, өздөрү ушу жумуш кылып кирели кечке, эртеден кечке ушу базарда олтурушат. Соода сатык менен, иш менен алек болушат. Ошол эжелерибиздин деле тирилиги өтүп жатат го. Силердин тапкан акчаңар арам. Акыретиңерди ойлогулачы айнанайдар. Азыр сиздерге бир видео ролик коюп беремин. Ошол видео роликте бир эже бар экен Москвада. Ошол бир кызым бар, бир уулум бар, ошолорго акча беришим керек дейт. Булар не арам акча берип, ошолорду тарбиялап, тамак ичирип, кийиндире, ошол арам акча менен чоңойтобу балдарын. Балдары дагы чоңойсо эртеге арам болот. Арам иштерди жасай берет. Бул шексиз сөз да, мындайча айткандачы. Азыр ошол видео роликтен көрөсүздөр, толук таанышып чыгасыздар. Биздин кыргыз Чоро аттуу жигиттер барып ушундай жаман жерлерди, плас жерлерди барып кыдырып, ошол жерге тыюу салышты өздөрүнчө. Биздин Кыргызстанда ушундай нерселерге тыюу салсак эң сонун болот эле деген оюм мен. Кээ бирки комментарийлерде жазып жатат, сен оюң андай мындай чыкпай эле койчу, андай мындай. Ушундай нерселерди, темаларды кыргыз элине алып чыкпасак, биз ушинтип жүрө беребизби? Силердин балдарыңар, ошо сен айтып аткан, комментарий жазып аткан сенин балаң ошентип калса, эртеге барып жаман иштер менен, плас иштер менен аралашып кетсе, ошого сүйүнөсүңбү? Ал эми ушул нерсени эртерээк чечип алсак, сиздин балаңыз жакшы намаз окуп, жакшы менен тарбия алса, хадистерди окуп, Куран окуп, анда сиздин балаңыз эртеге эң сонун адамдардан болуп чыгат. Билим алсын үйдө олтуруп. Дагы башка китеп окусун. Интернетке көңүл бөлүп, канчалаган жаш муундар бузулуп атышат. Азыр TikTok тармагына кире турган болсоңуздар, TikTok тармагында жалаң гана жаш муундардын, кээ бирки жаш муундардын сөгүнгөн, жалаң ошолордун сөздөрү да, сөгүнүп аткан сөздөрүн угасың. Азыр мен сиздерге аны коюп бербей да коеюн. Буну маданиятыбызга дагы туура келбейт. Биз болушунча YouTube тармагында ушундай нерселерди алып чыкканга, коомдук эмне талкуулуп жатса сиздерге жеткиргенге ардайым даярбыз. Ошондуктан ушул окшогон нерселерди, маселелерди Кыргызстаныбызда чечип алсак, мен жеке оюм эң сонун болот эле деген оюм. Сиздер кандай көз караштасыздар? Болгону комментарийге жазып калтырып коюңуздар. Эгерде биз менен бирге боло турган адамдар болсо, биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, бизге катталып койсоңуздар, биздин катарга кошуласыздар. Ошондой эле биз ушул окшогон темаларды, элге керектүү темаларды алып чыгабыз. Жана Курани хадис, жакшы бир видео роликтерди даярдап, жаш муундарга атайын көрсөтөбүз. Сиздер сырткы сүрөткө маани берип атасыздар, алдап койтасың андай мындай депчи. Биз болушунча сиздерге ушундай жакшы сөздү сүйлөп, мынтип чыкса сиздер көрбөйсүздөр. Себеби ушундай адамдардын 100% эле ушундай темаларга кызыгышат, ошон үчүн басышат.
bu videorolikti жайылтасыздар деп үмүттөнмүн. Азыр ушул videorolikти тамаша кылыңыздар. Endi çözgünü aldınız da. Ya bu bizim mentalitete tura gelbeydi da. Hem başka iş tapaysan, başka işe götürüyorsunuz yani. İşledik belki başka жұмыста деле иштеп деле көрдүк. Hem официантка болып иштесеңер деле болот да. Квартирага акча төлөйсүң. Акча квартираңа жетпейт же болсун бала чагаңа же продуктка жетпейт. Андай неме кыласың. Доктор президент кыйын болсун аны бизге деле ушул окшоңуздарга жумуш таап берсе бизчи жөн эле иштемекпиз. Жашоо турмушуга көрсөтүп койгон адамды. Президент деген президентибиз бир жакшына болуп бир кыздарды ушундай бизге окшогон кыздарга жардам берсинчи. Бул кыздар шу жерде иштетпек. İştese болот да. Иштесе болот дейсиз. Квартирага акча төлөйсүз же продуктага чыгарабызбы? Сен койдун квартиралар кымбат болуп атат байке. Жашоо турмуш ошого көрсөтүп коет экен. Айласы жоктон, айла жоктон ушундай жумушта иштеп кетет экен. Биз деле ойлойбуз келечегибизди, келечекте кандай адам болуш керек деп. Жоқ, сіздер билесеңер билип атсыздарбы? Биз баары бир ошо кыргыз деген улуттун ар намысына шек келтирип атабыз деген нерсе барбы силердин сезимиңерде? Эми эмне кылалы эми? Айла жок болуп атат байке. Болсун бизге сезаң мынантип көтүн сатынан акча табып бизге эмне кереги бар? Эми анда башка кыздар канча жашап атат? Мисалы жөн эле жашагандар бар да, нормально жашагандар бар. Ана канча жашашат? Квартирасын акчаны тапсаң, бириге жетпейт, бириге тапсаң, бири жетпейт. Тем более менде бир кыз, бир оолум бар, эркек балам бар. Эми айла жок болуп атат. Андан кийин акча беришим керек. Силер делечи. Эркектин түйүндө жата, бир көргөн эркектин түйүндө жаткан жыргал деп ойлойсуңар байке. Ачыгычы бизге деле оор. Мындай жумуш иштегибиз келбейт биздин деле. Биз деле жакшына жашоодо жашап, биз деле бир күйөөгө тийип, жакшы баланы жасап, бала Кудайым берди, балалуу болуп жашабыз келет дейм. Биз деле айла жоктон болуп атпайбы байке. Бул жашоо турмушуга көрсөтүп койт экен. Ne oldu? Usta olsun. Ya. Hamı yok usta olsun. Tabii böyle işte yaptır yani. Ya. 5 so'm al. Mı yaklaşmasın? Arkamda gel. Bir bağlanıyor. Kurs olduğu için. Ha, Van'da hocam ya. Bak kim kan hacakası? Hacakası mı? Yok. Ya. Ya kaç. Kim hacayka kim baktı? Kim hacayka? Ya. Bilmem ki tamam. Ya. Özün öyle isteysen bana. Ava özün isteysin. Özün öyle. Özün tamam. Ne? Düşünüyorsunuz da, bundan keyin biz күнүгө келебиz. Başka işke ötkülü, boldu, toxtotkula mындай işiңерди. Boldu endi, бияк toxtotkula işiңерди. Biz bundan keyin күнүгө келебиz. Mamasını aytıp koyun ama nerede? He? Meyli, siz aytıp koyuңuz, sizge aytıp atabыз, siz aytıp koyuңuz. Aytıp koyuңuz, Kırkçoronun baldары geldi, mынан keyin Oş pazardı bir ay күнүнө келип tekşerет экен деп айтыңыз. İşletpeybiz, kelgen kardarların bарын tartabız, internetke salabız, үй-бүлө көрсүн аларды dagычы. Машиналарын tartabız kelgen адамдардын бардыгын. Клиенттерди de tartabız, силерди эле эмес, клиенттерди de tartabız да. İşletpeybiz чын эле. Жөн эле башка анан көрө кыйналбай эле башка жумуш тапсын уже, башка жумуш таап, башка аракет кылсын да. Ошактан келдик. Ошол башкыла чоң атаңын кетсе дагы жүрүң эсебалды бал. Ошол кыздар жок кыла башкасын ошол кыз жок кыла биринчи. Силерге бир айтарыз, ошол кыз жок, ошол жерде кыздар жок кыздар эле биз жолдо кененирээк басайлы. Мама кече жакында күйөөмөн кетсем, күйөөм алдына кетсе, жүрүң байке салды. Өзүмүн кызым менен тең, балам менен тең. Ошол жок кыз бергиле алам. Анан буяга айтып берели. Ошол жок кыз. Акын айтып берели, ушкандардан жок кыз бергиле силер тураңыз. Мындай, силердин колдоо керек, жергиликтүү элденчи. Бул баарыбыздын улуттук намысыбыз да. Баян топулан кылып, мына камера тартып, мына жер топулан кылып, урабыз же бүгүн өрттөйбүз деп жүргөнбүз. Ушу төгөрөктөгүлөрчү. Камера тартып неме алып кеткен мына кышында элечи. Мына бүт баары жара. Азаттык келген азаттык. Биринчи жолу эскерттик. Урматтуу сүйүктүү подписчиктер, сиздерге ыраазымын. Аягына чейин мени көрүп жатканыңыздарга
Ошондой эле бул видеоролик таратып лайктарыңызды басканыңыздарга абдан ыраазымын. Жана подписаться деген кнопканы кызыл болуп турса басып коюңуздар. Эгерде кара болуп турса баспай да коюңуздар. Сиздерге эскерте кетчү нерсе, кызыл болуп калган болсо басып туруп жандагы коңгуроочону басып коюңуздар эренбестен. Сиздерден бизге болгон жардам. Биз буйруса 100 000 подписчикке жетсек, Аллах буйруса биз жакшы контенттерди сиздерге тартууламакчыбыз. Бейбечараларга жардам берип, жана ошондой эле муктаж адамдарга сиздерден жардам сураган видеороликтер, жакшы видеороликтерди коомго алып чыкмакчымын. Ошон үчүн лайктарыңызды аябай, подписаться деген кнопканы басып, болушунча подписчикти көбөйтөлү. Сиздердин жардамыңыздар менен биз дагы ийгиликке жетебиз. Ошондой эле азыркы көргөн видеороликтегиде түшүнгөнүңүздөрдөй атайын сойкуларга рейд уюштурган экен. Ошол рейдти мен абдан туура деп ойлодум. Барып ошолорго атайын келип, айтып, түшүндүрүп, алар туура эле кабыл алышты. Бирок кээ биркилери жаман көргөндөр ичинде эң туура чечим кабылган. Биз да ошентип биригип жаштар ушундай сойку, кумаркана, күнөө иштерди, мисалы шариятыбызга туура келбеген иштер болсо жапканга ар дайым даяр бололу. Сиздер менен мен Айдаркулов Булатбек болдум. Сак саламатта кийинки көрсөтүүлөрүбүздөн амандашканча калыңыздар.